Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дагы 2 балбан Азия чемпиону болду. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбандар Иорданияда өткөн 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия чемпионатында дагы 2 алтын жана 2 күмүш утту. Алтынбайгени Садыр Гайыпбеков менен Өмүрбек Асан уулу утуп Азия чемпиону болду. Ошондой эле Нуртилек Замирбеков менен Курсантбек Исаков күмүш байгенин ээси болду. Эскерте кетсек, күн мурун ушул эле мелдеште Нурсадык Нурдинов алтын жана Самудилло Алимжанов коло байге уткан. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Жалал-Абадтан Ысык көлгө аба каттамдар 1-июлдан тарта жанданат. Жалал-Абад шаарынан Ысык көлгө аба каттамдар 1-июлдан тарта жанданат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту кабарлады. Маалыматка караганда, TezJet авиакомпаниясынын учактары жумасына 4 жолу каттайт. Жүргүнчүлөрдү 96 орундуу британиялык Avrojet 85 учагы тейлейт. TezJet авиакомпаниясы 21-июндан тарта Ош Ысык көл аба каттамын аткара баштаган. Артур Поляков Майнекс форумунун төрагасы, негиздөөчүсү Кумтор бизди абдан таасирленти. Бишкекте Майнекс Central Asia 2024 форуму болуп, андан соң айрым делегаттарды Кумтор Gold Company ишканасына келип кетүүгө чакырдык. Кумтор Кенжайына алгачкы ирет бардык. Алган таасирлерибиз абдан сонун. 2018-жылы Бишкекте биринчи жолу ушундай форум өткөндө Кенжайга бара албай калганбыз. Быйыл бактыга жараша Кумтор Кенжайын өз көзүбүз менен көрүп келдик. Биринчиден Кумтор Gold Company командасынын жогорку профессионалдуулугун баса белгилегим келет. Ишке абдан кылдаттыкыр мамиле кылышат экен. Муну медициналык текшерүүдөн өтүп жатканда байкадык. Кумторду көргүсү келген бир нече делегатыбыз ден соолугуна байланыштуу медициналык кароодон өтпөй калды. Коопсуздук маселелерине өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылганыңар жакты. Андан дагы бизди өндүрүштүн масштабы, колдонулуп жаткан алдыңкы технологиялар, заманбап жабдуулар таң калтырды. Ачык карьердик жол менен алтын казуудан тышкары гендин иштөө мөөнөтүн узарта турган жер астынан алтын казууга жасалып жаткан даярдыктар жалпы эле иштин жүрүшү зор кызыгууну жаратты. Жалпысынан аталган форумдун эң активдүү катышуучусу Кумтор Gold Company болду. Дүйнөнүн 7 өлкөсүнөн келген тоген компанияларынын өкүлдөрүнө Кумтор Кенжайына жасалган сапар абдан жакты. Бардыгы жогорку деңгээлге уюштурулду. Маалымат үчүн эл аралык Майнекс Central Asia 2024 тоген геологиялык форуму жыл сайын Борбор Азия республикаларынын биринде өткөрүлөт жана жер казынасын пайдалануу жаатындагы аймактар аралык жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө, өнөр жай инфраструктурасын модернизациялоого, инвестицияларды жана жаңы заманбап технологияларды тартууга багытталган деп айтылат маалыматта. Форум. Мы под этим брендом в этом году проводили в Бишкеке форум Майнекс Центральная Азия. И после форума часть делегатов мы пригласили посетить предприятие Кумтор Gold. Впечатление у нас замечательное. Мы, когда впервые были в Бишкеке в 2018 году, к сожалению, мы не попали на ваше месторождение. В этом году нам посчастливилось, нам повезло. Но прежде всего хотелось бы отметить очень высокий профессионализм вашей команды, очень строгий подход к отбору. Все началось с медицинского подхода, то есть когда мы действительно, у нас там несколько людей забраковали по здоровью, то есть очень ответственно относитесь к вопросам безопасности. Само производство нас тоже впечатлило. Было очень познавательно узнать о том, что вы, кроме того, что у вас идет разработка открытым способом, вы еще собираетесь внедрять и уходить вглубь, что продлит вашу долгожительность и продолжительность ваших работ и ваше предприятие. Команда у вас замечательная. Я бы хотел отметить, что
Именно Кумтор был, наверное, один из самых активных недропользователей на форуме. И продолжение, вот та встреча, которую вы сегодня организовали для нас, для нашей группы, в которой участвуют у нас представители из многих компаний, из 7 стран мира, было замечательно, все на высшем уровне. Баткенде бир районго жана 2 айылга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Баткен облусунда жүргөн селдин кесепеттерин жоюу үчүн 1 район жана 2 айыл аймакта өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигине маалымдашты. Тактап айтканда, Кадамжай районунда катталган селдин кесепеттерин жоюу кечиктирилгис иш-чараларды өз убагында аткаруу 24-июнда Кадамжай РМАнын башчысы акимдин буйругунун негизинде өзгөчө кырдаал режимин район аймагына киргизилди. Мындан сырткары Лейлек районунун Катраң айыл аймагына жана Баткен районунун Агатыр айыл аймагындагы селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилгис иштер жүрүп жатат. Андыктан аталган айыл аймактарында да өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кече 24-июнь күнү Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жамгырдан сел жүргөн. Жалпы облус боюнча жааган жамгырдын кесепетинен алдын ала маалымат боюнча 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн огород участкаларына, 5 соц объектиге, 1 кичи футбол аянтчасына сел кирип, 17 ички чарбалык жолдорго, 2,17 чакырым коргоо тосмого, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампага, 1 трансформаторго зыян тийгизилген. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлүштү. Түнү менен аймактарда райондук жарандык коргонуу кызматтары сел келген аймактарда калыбына келтирүү иш-чараларын жүргүздү. Ыкчам иш-аракеттер уланууда. Учурда облус аймагында жол каттамдары ачык. Облустун Кадамжай районунда катталган селдин кесепеттерин жоюуга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинен 63 куткаруучу, 1 хова, 1 экскаватор, 2 мотопомпа, номер 46 GT-ден 1 грейдер, 1 жүктөгүч, 1 хова, жергиликтүү бийликтен 400 адам, 2 самосвал, 1 жүктөгүч, санитардык эпидемиологиялык кызматтан 39 кызматкер, ИИМден 50 кызматкер, тез жардамдан 30 кызматкер, ыктыярчылардан 110, жалпы 692 адам, 8 техника тартылган. Ал эми Лейлек районунда катталган селдин кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаал министрлигинен 36 куткаруучу, номер 13 GT-ден 2 грейдер, 2 жүктөгүч тартылган. Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимиту фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптү көкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 839708 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Садыр Жапаров инисинин кызы Лазат Нуркожоева үчүн кечирим сурады. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп туугандар боюнча талкууларга комментарий берген. Буга чейин мамлекет башчынын инисинин кызы Лазат Нуркожоеванын колун шаан шөкөт менен сураган видео тараган. Анда өзгөчө кырдаал министрлигинин учагы колдонулуп, соц тармакта кызуу талкуу жараткан. Өлкө башчы маегинде келечектеги күйөө баласын сынга алып, президенттин жакындары башкаларга үлгү болушу керектигин белгилеген. Ысырапкорчулукту токтотолу деп какшап келе жатам, жок дегенде болочок күйөө бала ушул демилгемди колдоп ойлонсо деле болмок. Президенттин жакыны болгону жатсам элдин сынына кабылбайын, президенттин да сынга кабылбайын деши керек эле. Жаштык кылып койду деп ойлойм. Жөнөкөй жол менен эле келип колун сураса бири-бирин жактырып жаткандан кийин баш тартмак эмес да. Үлгөнгө күлө жетем деген сөздүн галети жок экен. Мурда башкаларды сындап койчу элем. Эми өз башыма келип олтурат. Ал эми акыл эси токтоло элек карындашым үчүн элден кечирим сурайм деген президент Жапаров. Өлкө башчы өзгөчө кырдаал министрлигине тик учактар өз баасын актап жаңыларын алуу үчүн ижарага берүүгө уруксат берилгенин айткан. Эске салсак, буга чейин Садыр Жапаров жакшылык жамандыкта ысырапкорчулукту азайтууга чакырган.
Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Эмил Токтошов Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Айдарованын фракциядан чыгарылганына жүрүм туруму себепчи. Эмил мырза, фракциянын чечими менен Айгүл Айдарова бүтүн Кыргызстандын курамынан чыгарылбадыбы? Эми депутат катары анын тагдыры кандай болот? Мыйзамда 2 норма бар. Эгер депутат өз каалоосу менен арыз жазса, анда анын мандатынан ажыратканга жол ачылат. А эгер фракция мүчөлөрү тарабынан чыгарылган болсо, анда фракцияга кошулбай эч кандай милдеттенмеси жок эркин депутат болуп жүрө берет. Шайлоочулар чакырып ала албайбы? Шайлоочулардын чакырып алганга укугу бар. Эгер 50 000 кол чогултушса, аны фракциядан чыгарууга негиздеме жумушка келбейт, жыйындарга катышпайт деп айтылды. Ошол эле негиз болдубу? Мен сураган себебим соц тармактарга бир видеода тарап кетпедиби? Ооба, көп келбейт, катышпайт, жүрүм турмуда себеп болду. Катчылыктын жыйыны болгондо өзү катышты. Добуш берүүнүн негизинде баары мыйзам чегинде чечилди. Бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү ансыз деле аз болчу. Эми дагы бир депутаттын катардан кеткени фракция үчүн оор келбейби? Жок, мүчөлөрү азбы, көп болобу, бардык фракцияларга бирдей укук берилген. Бир депутат кетсе эле укугубуз чектелип калбайт, бизге эч кандай залалкасы тийбейт деп маяк курган эл өкүлү Арба KG сайтына. Турсунбай Бакир уулу ажы Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн байлар камалат. Турсунбай агай УКМК башчысы Камчыбек Ташиев мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештиргендер каралаарын айтты. Кимдердин мүлкү мамлекетке кайтарылышы мүмкүн? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул сөзүн Кара Суу район Жаңырга Элиндар Равшанбек Сабиров атасынын атына салынган мечиттин ачылышында кайталады. Ошол сөзүндө Жалал Абадта Тумановдор мыйзамсыз менчиктештирип алган мамлекеттик мүлктү кайтарганын айтып, Кара Сууда да мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик жерлерди, имараттарды 10 күндүн ичинде кайра мамлекеттик менчикке кайтаруусун баса белгиледи. Ошол эле сөзүндө өлкөбүздүн ар бир районунда мамлекетти элди тоноп байып кеткен 5-тен 10 адам бар экенин эскертип, алардан кайтаруу жөнүндө маселе козгоду. Кустуризациянын экинчи этабы башталды. Эми кускандан кийин да баары бир эркиндигинен ажыратылат дегенин эстесек, анда Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн байлардын камалышына күбө болобуз деп жазган Арба KG сайты мурдагы эле өкүлү менен маяк куруп. Таласта 30 жаштагы жаран киши колду болду. Аны өлтүрүүгө шектелип бир тууган иниси кармалды. 22-июнда Бакыята районунун Кызылсай айылынын тургуну 99-жылы туулган МЖ арызы менен кайрылган. Анда 21-июнь күнү саат 19:00 чамасында бир тууган байкеси 1994-жылы туулган МК үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирип, таап берүүнү суранып кайрылган. Аталган арыз Бакыята райондук Ички иштер баш башкармалыгынын тарабынан каттоого алынып, издөө иштери жүргүзүлүп баштаган. 24-июнда саат 18:30 чамасында дайынсыз болуп жаткан 94-жылы туулган жаран өзү жашаган үйдүн артындагы сарайынын жертөлөсүнөн киши колду болгон жансыз денеси табылган. Аталган факт боюнча милициянын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 122-беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн адам өлтүрүү кылмыш белгилери менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-аракеттердин жыйынтыгы менен кылмышка шектүү катарында маркумдун бир тууган иниси 1999-жылы туулган МЖ кармалып, Талас облустук Ички иштер баш башкармалыгынын улуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тийиштүү соттук экспертизалар дайындалды. Кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жакында республика боюнча 6 жаңы мал базар ачылат. Өлкөнүн ар аймагында 6 жаңы мал базар курулуп жатат. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Кочкордо, Лейлектен, Окенде, Сокулукта, Бирден жана Кадамжайда 2 мал базардын курулушу аяктап ишке берилгени турат. Республикадагы 44 мал базардын 15 ветеринардык санитардык талаптарга жооп берет. Ал эми 29 мал базарды талаптагыдай кылуу иштери жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Салык кызматынын төрагасынын орунбасары болуп Нургүл Салиева дайындалды. Салык кызматынын төрагасынын орунбасары болуп Нургүл Салиева дайындалды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-июнда кол койгон. Ал буга чейин салык сервис мамлекеттик мекемесинин директору болчу. Эске салсак, салык кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Адилет Тубанаев коррупцияга шектелип УКМК тарабынан 21-июнда кармалган.
Акылбек Жапаров кытайлык компаниялардын жетекчилери менен жолукту. 25-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Цзиньцзян уйгур автономдуу районуна болгон жумуш сапарын алкагында кытайлык компаниялардын жетекчилери менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Кабарга ылайык, Жапаров TBA Company Limited компаниясынын президенти Чжан Син жана Кытайдын улуттук ядролук корпорациясынын төрагасынын орун басары Лу Тэджун менен жолукту. Өкмөт башчы TBA компаниясын Кыргызстанга кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүү үчүн иштешүүгө чакырган, тактап айтканда электр унааларын кубаттоочу ыкмаларды ишке киргизүү жана орнотуу тууралуу кеп болгон. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергетика тармагында кызматташуу маселелери, өзгөчө күн электр станцияларын куруу боюнча сөз болду. Ошондой эле экономиканын башка тармактарындагы долбоорлорду да ишке ашыруунун келечегин талкуулашты деп айтылат маалыматта. Жыйынтыгында Кара Талак участкасында жалпы кубаттуулугу 400 мегаваттык күн электр станциясын куруу жөнүндөгү инвестициялык долбоорго кол коюлганы белгиленди. Балыкчыда 24,7 миллион сомдук жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаардык прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу багытында иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратурада маалымдашты. Алсак Балыкчы шаарынын айлампасы тарапта жайгашкан 2,75 гектар жер тилкеси боюнча жеке тараптын укук аныктоочу документтерин жараксыз деп табуу боюнча сот органдарына келтирилген доо арыз толугу менен канааттандырылган. Анын жыйынтыгында шаардык мэрияга прокуратура тарабынан талап келтирилип, прокурордук актынын кароонун жыйынтыгы менен орточо базар баасы 24,750 миң сом түзгөн 2,75 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылып алынды деп айтылат маалыматта.